башчысы мындай суроо. Ушул мыйзамдар кабыл алганда өкмөттүн позициясы кандай болгон? Бул мыйзамдар иштелип чыгып өкмөткө түшкөндө өкмөт өзүнүн корутуусун берген. Ол корутунулар абдан чоң, ар бири 9 парактан ар бир кодекске. Кээ бирлери эске алынып, кээ бирлери эске алынбай калган жерлери бар экен. Буну эксперттик топ азыр. Мен эсимде бар да, комитетте карап атканда каршы пикир бирөөңөр да айткан жоксуңар да. Милицияң деле, КГБң деле, прокурорың деле каршы пикир айткан жоксуңар да. Болбойт жолдош депутаттар. Мындай болуп атат да, урматтуу кесиптештер, бул жерде мыйзамды биз кабыл алабыз, өкмөт аткарыш керек. Жарандар ушул мыйзамга ылайык жашаш керек да. Бирок өкмөт макулдук берип атса, генерал министрлер макулдук берип атса, бүгүн коомчулукта түшүнүксүз болуп турат да. Гуманизацияда эле Батыш Европанын тажрыйбасыны түзмө-түз көчүргөнүбүз ушуга алып барып атат да. Мына ойлоп көрсөңөр 17 күн болгон күчүнө кирген мыйзамдар бүгүнкү күндө өкмөт канча сунуш берип атасыңар? 200дөн ашык сунуш бу? Азыркы сунуштарыбызда канча, Курсан Сатарович? Исхак Абсаматович, биринчиден бул мыйзам кабылданып атканда 3 окуудан мен өзүм катышкам, ушул жерде отургандардан. Биз айтканбыз, негизинен биз колдойбуз, биз алдыга умтулуу болуш керек. Реформанын жүрүшүн, соттук реформанын жүрүшүнүн алкагында буну тууру деп эсептейбиз. Бирок башка кеп, кээ бирлери туура эмес кабыл алынган. Ошондо мен айткам ушул жерде отуруп, биз өз учурунда толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизүү керек деп айтканбыз. Жолдош генерал, сиз өзүңүздүн тармагыңыз боюнча жооп бересиз. Ал жерде жазык кодекс боюнча сиз айта албайсыз, туурабы? Мен бардык мыйзамдарды айтып атам да. Бир гана жана ГАИнин тагдыры эмес да. Бул жерде бир топ маселе болуп атат да. Мисалы үчүн абакта отурган адамдар азыр бошотулуш керек, бир топ жаңы кодекске ылайык, туурабы? Кантип бошотот? Колония поселение деген жок болуп калды азыр. Алардын тагдыры кандай болот? Пробация кайсы статьяга туура келет? Кайсы сот чечет? Ким сунуштайт? Ким демилгечи болот? Ушул маселелерге жооп бере албайсыңар да азыр. 17 күн болду. 17 күн болду ишине киргенден 2 жыл даярдык болгон. Анан азыр уже маалымат массалык каражаттарда өкмөт тарабынан бир жагынан токтом тыюу салып атат, экинчи жагынан 200дөн ашык сунуштар берилип атат. Бул эмне деген мыйзам? Мен мындай ойлоп атам да. Эгерде андай көптөгөн сын пикирлер, дал келбеген жерлер болсо, анда дал жалпы ушул мыйзамды токтотуш керек болчу да. Ушунда эрдикке барыш керек болчу да. Бүгүн токтото албайсыңар. Себеби жеңилдетүү бар жерде, туурабы? Токтотсоңор 1000ге жакын абакта отурган жарандар атат. Андай болбойт, бул оюнчук эмес силерге. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул жоопкерчиликти биз бүгүн сөзсүз карашыбыз керек. Өкмөт деген бул туруктуу орган, премьер-министр келет кетет, өкмөт калат. Кайсы фракция, кайсы коалиция ушу өкмөттү түзгөн болсо, жоопкерчиликти алыш керек.